Саламатсыңарбы достор, урматтуу абитуриенттер, урматтуу ата-энелер. Кимде ким университетке өтпөй калып, 110 упай ала албай калган, жалпы республикалык тесттен 110 упай ала албай калган окуучулар үчүн бул видео жана жалпы эле университетке тапшырам деген балдар үчүн. Мен атым Мадалиев Асылбек, мен Санарип академиясынын жана IT School окуу мектебинин жетекчиси болом. Бул видеодо мен сиздерге ушул жалпы тесттен төмөн балл алып, университетке өтпөй калган балдар, же жалпы эле окуйм дейт, бирок университетке окууга мүмкүнчүлүгү жок балдар үчүн, жаштар үчүн алардын тагдыры эмне болот жана эмне кылыш керек деген суроолорду ошол жөнүндө маалымат беремин. Бул видео узак мөөнөт болушу мүмкүн, бирок мен өзүм ОРТден төмөн балл алып, бирок чет өлкөдө окуп, Америкада, Кытайда жана көптөгөн мамлекеттерде окууга мүмкүнчүлүк алгам. Ошон үчүн ОРТден төмөн алгандар, университетке өтпөй калып, коллежде окугандар такыр силер ОРТнын жыйынтыгына анча деле маани бербесеңер да болот. Себеби ОРТ дайым эле окуучунун чыныгы билимини өлчөп бере албайт. Ошол ОРТден эң төмөн балл алгандардын бири мен. Жана мага окшоп досторум дагы ошо төмөн балл алышкан, бирок университетти жакшы окуп, Кыргызстанда медиакадемияда окуп, эки досум врач болуп, азыркы учурда жакшы алдыңкы мамлекеттик жана жеке менчик компанияларда врач болуп иштеп атат. Демек, ОРТ дайым эле силердин тагдырыңарды чечпейт. Бирок көпчүлүк окуучулар, жалпы 20 миңге жакын окуучу 110 балга жетпей калган, жана ошол 20 миң окуучу кээ бирлер кааласа коллежге тапшырып, бирок кээ бирлер мен уже университетке өтпөй калат экен, менин колумдан эчтеке келбейт экен, болду эме деп Россияга жана башка жака кетип калышып атат да. Ошол бул видео атайын силер үчүн. ОРТден төмөн балл алгандар чыныгы кадр болот да. Ошолор эң жакшы аракетчил балдар. Анан ОРТден жогорку балл алгандар менен капа болбойсуң. Алар болгону жакшы окуп, жакшы даярданышты. Бирок ОРТден төмөн балл алгандар өзүнүн катасын оңдоп, университетте эң жакшы окуса болот. Эми мен окуу жайды бүткөнүмө, мектепти бүткөнүмө 10 жылдан ашты. 10 жыл аралыгында мен ошол көптөгөн чет өлкөлөргө барып окудум жана көптөгөн каталарды кетирдим. Ошол каталарды силер кетирбей, мен жеткен ийгиликтерге батыраак жетсеңер болот. Мен кетирген 10 жылды силер 2 жылда эле жетсеңер, 3 жылда жетсеңер болот да. Мен ошол нерселер жөнүндө айтып беремин. Эгер бул видеону көрүп, ичиндеги нерселерди, менин тажрыйбамды толук колдонсоңор, силер жашооңорду 10 жылга өнөмдөйсүңөр. Анда эми эгер маселени баштан айтсам, эгер биздин окуучулар төмөн балл алып калса эмне кылыш керек? Эгер сиз чындап окууну каалап, ийгилик жаратам деп аракетчил болсоңуз, анда сөзсүз түрдө интенсивдүү курстарга, долбоорлорго, коллежге тапшырыңыз. Эч качан сиз өзүңүздү кемсинтип, мен университетке өтпөй калдым, коллежде окуган уят, орто билим болбой, жогорку билим алгым келет деп баарын таштап, болду эми мен только кара жумуш кылам, бизнес кылам же ошондой иштерге азгырылып кетпешиңизди суранабыз. Себеби сиз бир эле ОРТ сизди сындырып койбош керек да. ОРТ бул болгону бир тест. Жашоодо көптөгөн ийгиликке жеткен адамдар университетти дагы жакшы окубай бүтүрбөй коюшу мүмкүн. Же болбосо сөзсүз билим алыш керек, бирок ОРТнын эле жыйынтыгы сиздин маанайыңызды, келечекке болгон ишенимиңизди түшүрүп койбош керек да. ОРТ ал бир жөн эле тест. Мен дагы ОРТден эң төмөн балл алгам. Ошондуктан ОРТге көп көңүл бурбай, коллежге тапшырып, коллежде жактырсаңыз, жакшы окуу жайларга тапшырып, өзүңүздү сынап көрүңүз. Же болбосо
атайын интенсивдүү сонун курстарга тапшырып, чет өлкөгө окууга тапшырыңыз. Чет өлкөгө окууга мен университет мектепти бүтүп атканда мага эч ким ошентип видео жазып, чет өлкөдө окуу оңой эле Асылбек, сен дагы окусаң болот деп айткан эмес. Ошон үчүн мен Кыргызстанда көбүрөөк убактымды кетирип, Кыргызстанда көбүрөөк окудум да. Бирок чет өлкөдө окуу оңой эле. Өтө оңой, аракетчил болгон адам үчүн. Чет өлкөдө окуу оңой болгон үчүн, эгер мен чет өлкөдө окуу оңой эле, чет өлкөдө окуу генийлер үчүн эмес, чет өлкөдө каалаган адам, каалаган айылдагы бүтүрүүчү окуй алат. Окуй алышын билгенимде мен Кыргызстанда окубайт элем да. Силер сөзсүз чет өлкөдө билим алып, өзүңөрдү сынап, жаңы нерселерди көрүп келишиңер керек да. Кыргызстанда мен силерди ордуңарда болсом, 1 жыл же 2 жыл өзүбүздүн мамлекеттин үйрөнүп, шаарды үйрөнүп, биздин билим берүүбүздү үйрөнүп, жаңы нерселерди үйрөнүп, бирок 1 жылдан кийин сөзсүз түрдө программаларга тапшырып, чет өлкөгө окууга барганга аракет кылат элем. Себеби дегенде 5 жыл окуп, Кыргызстанда көп нерсе үйрөнө албайсыңар. Бул чын. Биздин университеттер бардыгы идеалдуу, сонун кадр кылып чыгарбайт силерди. Жөн гана убактыңар кетет. Андан кийин кесип тандаганда дагы туура тандашыңарды каалайм. Кээ бир досторум кесипти ата-энесине, башка бирөөгө, мен деле туура эмес тандап, андан кийин университетти бүтүп, кайрадан өзүм жактырган кесипти тандап, 5, 6, 7, 8 жыл кетиресиңер да. Ошон үчүн эч качан модага карап, бирөөлөрдүн айтканына карап кесип тандабашыңар керек. Сөзсүз түрдө өзүңөр жактырган кесип тандашыңар керек. Мисалы, бир мисал келтирейин, бул реалдуу болгон окуя. ОРТден төмөн бал алып, өтө төмөн бал алып, университеттерге өтпөй калган окуучуларды ар кандай долбоорлор менен, проекттер менен биз Европага, Польшага, Чехияга, Кытайга, Ланчжоу университетине жана көптөгөн университеттерге жөнөткөнбүз да. Демек, ОРТни төмөн алгандар Европада окуп атат. ОРТден 110 балл ала албай калгандар Кытайда, Чехияда, Польшада окуп атат да. Ошон үчүн ОРТнын жыйынтыгы силерди эч качан сындырбаш керек. ОРТ бул болгону тест. Ошондуктан урматтуу окуучулар, урматтуу жаштар, өзүңөрдү дагы бир жакшылап даярдап, ОРТни кайрадан тапшырганды сунуштабайм. 1 жыл даярданып, кайра ОРТ тапшырып, кайрадан Кыргызстандын университеттерине өтүшкө аракет кылбай эле, 1 жыл жакшылап тил үйрөнүп, Турцияга, Европага барып окуп келишиңерди каалайм. Ошондой сонун кадр чыгат силерден. Андан сырткары чет өлкөдө окуу ОРТнын жыйынтыгына эч кандай таасири жок. ОРТнын жыйынтыгын алар кабыл деле албайт, маанилүү деп деле эсептебейт. Ошондуктан ал жакта эгер эмне үчүн чет өлкөгө мен сунуштаймын, мен Кыргызстанды өнүгүшүнө, Кыргызстанда калышыңарды каалайм, бирок силер жашсыңар, келечекте кандай нерселер болот, келечекте кандай өнүгүүлөр болот, ошону силер чет өлкөдөн үйрөнүп келип Кыргызстанда колдонушуңар керек да. Эгер бардыгыбыз эле Кыргызстандагы эле университеттерди бүтө берсек, бизде жаңы нерселер, жаңы инновациялар, жаңы технологиялар, жаңы нерселер чыкпайт. Баарыбыз окшош эле нерсени үйрөнө беребиз. Мен барып деле ошол китепти окуйм, менин энилерим, силер да ошол китепти окуйсуңар. Биздин аталарыбыз да ошол китептерди эле окуган. Ошон үчүн бизге жаңы нерселер керек. Япония өнүгүп атабы, Японияга барып окугула. Эмне үчүн алардын машиналары жакшы? Эмне үчүн Германиянын медицинасы жакшы? Неге Американын экономикасы жакшы өнүгөт? Неге Кытай батыраак өнүгүп кетип атат? Ошолорду баарын изилдеп, үйрөнүп, биз кичинекей мамлекетибизди өнүктүрсөк болот. Ошондуктан ОРТден төмөн алган балдардын бардыгы чет өлкөгө окууга мүмкүнчүлүгү бар, Кыргызстанды өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүгү бар балдар деп эсептеймин.
Жана ушул менин YouTube каналымда катталып койсоңор мен силерди жөнүндө ар кандай проекттер жөнүндө, чет өлкөдө окуу жөнүндө өтө сонун конкурстарды жарыялап турам. Өтө сонун проекттер, долбоорлор болот. Биз болсо аларга катышуучу таппай кыйналабыз да. Ошондуктан пайдалуу жакка колдонгула интернетти, жана комментарийлерде өзүңөрдүн проблемаңарды, көйгөйүңөрдү, эгер бизде ушундай тандоо болсо сиз кантип чечим кабыл алат элеңиз деп ар кандай суроолоруңарды комментарийге калтырсаңар, мен жооп бергенге аракет кылам. Жана бул видеону досторуңарга бөлүшүп, эч качан багынбагыла. Төмөн балл алып калып болду деп эч качан бары жокту жыйыштырбагыла. Төмөн упай алгандардын баардыгы чет өлкөдө жакшы күчтүү компанияларда окуп атат. Жогорку упай алган окуучуларга ийгилик каалайм. Баарыңарга ийгилик. Дагы видеолорду, ушундай пайдалуу видеолорду чыгарып тартып турганга аракет кылам.